Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Kudri atуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. İcara kitabine жеткенбиz. Өткен сабақта тоқтаған жерден баштап сабағымызды баштайбыз. Құдай Тағалам бардығымызға тура түшүнүк берсин. Ар бир окуган нерсебизди жашообузга сиңирип, аны менен амал кылып, аны башкаларга жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Амин я раббал аламин. Бисмиллахиррахманиррахим. Вал уджарау ала дарбайни. Acirun müşterekun ve acirun khassun. Kitaptın yazıcısı Allah Taala al kişini meyrimine bölösün minti aytıp atat. İcaraga alıngan adamlar, kiraga alıngan adamlar iki bölüke bölünüşüt. Anın birin acirul müşterek, ikincisi acirul khas dep atalat. Acirul khas dep kimde aytat? Acirul khas dep бұл белгіленген мөөнөттүн içinde белгилүү bir адамга же эки адамга же үч адамга иштеген кишини айтат. Мисалыга мен келип бүгүн 50 ярды жалдайм, минтип айтам да, мына ушул 2 саат сен мага иште бересиң, акың мына ушунча сом дейт. Мына ушул убакыттын içinde бул киши башка bir адамга иштегенге укугу калбай калат. Укугу такыр калбай калат. Кала берсе китептерибизде келет, мына ошол сааттын içinde бұл нафыл ибадаттарды аткарууга дагы укугу жок дейт. Албетте фарздарды, сүннөттөрдү аткарат, бирок нафыл ибадаттарды аткарганга акысы жок дейт. Ошол убакытты толугу менен мына ошол ким жалдаган болсо, ким кирага алган болсо, мына ошол адамга иштеп ошол убакытты ошого арнайт. Ал эми экинчиси болсо бул ажирул муштарак деп аталат. Ажирул муштарак дегени ошол келип бирөөдү жалдайсыз, ал киши сиздин дагы ишиңизди аткара берет, башкалардын да ишин аткара берет. Сиз ага белгилүү убакыт, ушул убакытта мага иштейсиз, ушул күндү мага бөлөсүз дегендей ижарага алган эмессиз. Мисалга мына азыр биздин доордо эмнелер чыкты. Биздин доордо айталы кийимдерибизди жууп бере турган жерлер бар. Гилем паластарыбызды жууп бере турган жерлер бар. Ал барып кийимиңизди ошол жерге таштап кете бересиз, килемиңизди ошол жерге таштап кете бересиз. Бул кишилер эмне кылат? Алат да ошол не кылат? Убакыт келгенде жууп немете берет. Жууп кое берет. Башкасы келсе башкасыныкындай эле аткарып кете берет. Буну ажирул муштарак деп аталат. Бул экөөнүн ар биринин өзүнчө өкүмдөрү бар. Ошол өкүмдөрдү китептин жазуучусу мына ошол темабызды азыр эмне кылган? Баяндаган. Фал-муштараку ман ла ястахиккул уджрата хатта я'мала касаббагhi вал кассари. Демек муштарак деп, муштарак бул өзүнүн акысын алууга акылуу болбойт, амалды аткарбайынча. Кыскасы муштарак ажир, муштарак ажир, мен бардым да жанагы айталы кийим жууа турган жерге кийимди таштап койдум. Ал ошол заматта акысын алууга не эмес? Акылуу эмес. Акылуу болбойт. Ошол жууат, жууп бүткөндөн кийин анан акысын алууга не болот? Акылуу болот. Албетте мен алдын ала берип койсом жарай берет. Ал проблема жок. Маселе эмне экен? Маселе ошол алдын ала акысын талап кылууга анын эмнеси жок? Укугу жок болот. Буга мисал катарында берип атат. Касаббаг дейт. Мисалга боёучулар. Кездемени алып барасыз. Ар түрдө, мисал ак кездемени алып барсаңыз, ар түрдө боёк менен боё берет. Мисалга акты кызыл кылып бериши мүмкүн, көк кылып бериши мүмкүн, кара кылып бериши мүмкүн. Мына ушундай кишилер да. Мына ушундай кишилерге кездемени алып барып таштасаңыз, дароо эле ошол заматта акысына бер дегенге не эмес? Акысына бер деп айта албайт. Аны алууга акылуу болбойт. Же болсом кассор деп коет. Кассор дегени бул кездемени агартуучу деп коет муну. Кездемени агартуучу деп мына эски кинолорду көрсөңүздөр, ошол жүндү немени жасагандан кийин, жүндөрдөн айталы же пактадан кийимди жасагандан кийин ал барып мындай соку сыяктуу нерсени ичине салып алып туруп мындай сууга салып мындай жантышат эле эски кинолордо. Эски кинолордо бул нерселер бар. Мисалга азыркы биздин доордо популярный кинолордун бири, эң мындай тарап кеткен кинолордун бири бул турецкий сериалдарда
кададан дейли Эртугрулдун киносу. Мына ошол Эртугрулдун киносунда дагы байкап турсаңыздар, ошо баштапкы серияларында эле ошондой бир жыгаштан болгон сокуларга салып алып туруп, жанагы немелерди, кездемелерди жанчып агартып чыгарышат. Кыскасы, мына ушундай кишилерге дагы ал барып сиз кездемеңизди таштайсыз, ал киши сиздикин дагы аткара берет, башка кишиникин дагы аткара берет, кимиси келсе ал аткара берет. Муну ажыры муштарак деп коет. Бул киши дагы ошол өзүнүн кийимди кездемени агарткандан кийин гана өзүнүн акысын алууга не болот? Акылуу болот. Wal mata'u amanatun fi yadihi. In halaka lam yadman inda Abi Hanifata rahimahullah wa qala yadmanuhu. Kitaptın yazuvchisi aytdı. Acirul muştaraktın kolundagı buyum bul amanat bolot. Egerde özü atayın jok kılbasa, çekten çıkıp talkalabasa, başka bir sebeplerden uram jokko uçuray turgan bolsa, jok bolup kete turgan bolsa, Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca ana töle berbeyt deydi. Alemi Abu Hanifa'nın şakirtlerinin köz karaşı boyunca al buyumdu töle beret deydi. Hurmatlı okuçular, бұл сөйлемде китептин жазуучусу Ажирул Муштарактын өкүмдөрүнүн биrini баяндаган. Мисалга, жана эмне дедик? Саббаг дедик. Мына боёучу кишиге биз эмне кылдык? Ал барып өзүбүздүн кездемемизди бердик. Мына ошол кездеме анын колунда аманат болот. Мына ошол аманат катарында болот. Биз аманат китебини келечекте Кудайым буйрса өтөбүз. Аманатты кыянат кылбайынча ага не болбойсуз, сиз жооптуу болбойсуз. Кыянат кылып атайын жок кыла турган болсоңуз, мына ошондо сиз төлөп беришиңиз керек болуп калат. Эми кыскасы, кездемени ал барып боёкчуга бердик, анын колунда аманат экен. Мына ошол аманатка алган буюмуну эгерде кандайдыр бир себептерден улам жок болуп кете турган болсо, Абу Ханифа менен анын шакирттеринин ортосунда анын баасыны төлөп берүүдө эмне бар? Кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, баасын төлөп бербейт дейт. Себеби бул аманаттын баасы төлөнбөйт дейт. Мейли ал андан сактанууга мүмкүн болгон бир жол менен жоголуп кетсин. Мисалга, урулук, каракчылык менен жоголуп кетти. Жок болуп кетти. Урулуктан сактануу мүмкүн эле, жакшы коргосоңуз мүмкүн эле, каракчылыктан коргонуу мүмкүн эле. Бирок ошого карабастан бул эмне болот экен? Төлөп бербейт дейт. Же сактанууга мүмкүн болбосун дейт. Мисалга айталы, бир өрт чыгып кетти, же бир сел келип жууп кетти. Мына ошондой болгон кезде дагы Абу Ханифанын көз карашы боюнча төлөп бербейт дейт. Ал эми Абу Ханифанын шакирттери бул маселени экиге бөлүп карайт. Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча эгерде сактанууга мүмкүн болгон бир нерсе менен жок болуп кете турган болсо, мисалга жанагы урулук менен жок болуп кетти, же каракчылык менен жок болуп кетсе, анда төлөп берет дейт. Ал эми сактанууга мүмкүн болбогон нерсе менен жок боло турган болсо, анда эмне кылбайт? Төлөп бербейт. Себеби ал нерсени эч ким коргой албайт, эч ким сактай албайт эле дейт. Мына ушинтип Абу Ханифа менен шакирттеринин ортосунда кайшы пикир бар, эки пикир бар. Мына ошондуктан биздин мутаахир алымдарыбыз, кийинги келген алымдарыбыз ошол сахабалардын, факихтердин сөзүнүн бириктирип, мүмкүнчүлүк болушунча башыны бириктирип, башка үчүнчү бир фатва чыгарышкан. Ал фатва эмне? Ошол буюмдун жарым баасы менен сулх кылышат. Мындайча айтканда, ошол буюм 100 сомдук буюм боло турган болсо, 50 сом төлөп берет. 50 сом мыныстан, 50 сом аныстан кетет. Экитен тарап ыраазы болот ошол нерсеге. وما تلف بعمله كتخليق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون. Урматтуу окуучулар, китептин жазуучусу бул жерде ошол Ажирул Муштарака тиешелүү экинчи маселенин өкүмүн баяндап атат. Экинчиси кандай экен? Кайсыл нерсе, кайсыл бир буюм ошол Ажирул Муштарактын өзүнүн амалы менен өзү туура эмес кылгандыктан эгерде зыянга учурай турган болсо, жок боло турган болсо, анда аны төлөп берет дейт. Ага мисал катарында төмөнкү нерселерди мисал келтирди. Мисалга, катахлиq истауби мин даккихи. Кездемени ал барып жанагы сокуга салып алып жанчып агартайын деген кезде туура эмес кылгандыктан ошол кездеме жыртылып калды, төлөп берет. Экинчиси вазалкил хаммал. Хаммал деген жанагы жүк ташыган адам не болуп кетти? Тайып кетти.
тайып кетип жыгылып айталы кулап түшүп жанагы ошол айнек болсо мисалы айнек сынып калды дейли, көзө болсо көзө сынып калды, ушул себептен жокко учурады, аны төлөп берет дейт. Үчүнчү мисал катарында айтып атат ки жалданган адам жүктү байлай турган жиби үзүлүп кетип жанагы буюм не кылат, буюм зыянга учурай турган болсо, сынып кала турган болсо мисалга аны да төлөп берет дейт. Караңыз, ошол жүктү алдыда мисалы төбөгө жүктөдү, же атка жүктөйбү, же пилге жүктөйбү, ошону обязательно бир жип менен байлайт да. Мына ошол жип үзүлүп кеткендиктен жанагы жүктөлгөн жүк жерге түшүп кетип, сына турган нерсе сынып калып жараксыз боло турган болсо, эмне болот экен? Төлөп берет. Эми ушул жерде байкап турганыңыздар Кудри рахматулла алейхи айтып атат. Ошол жип кимдики болсун? Жалданган адамдыкы болсо дейт. Ал эми эгерде жанагы жип дейт, ошол буюмдун өзүнүн ээсиники боло турган болуп, ал үзүлүп кете турган болсо, анда жооп бербейт деген сөз айтып жатат хашиясында. Инаяда дагы дал ушундай келген экен да. Инаяда дагы дал ушундай келген экен. Эгерде ошол жип жанагы аркан байлай турган аркан неменин ээсиники болсо, жүктүн өзүнүн ээсиники боло турган болсо, ал үзүлүп кетсе, ага не кылбайт дейт, төлөп бербейт дейт экен. Бирок Хидая китебинде айтыптыр. Баягы ошол жиптин үзүлүп кеткендиги бул ошол кирага алынган адамдын, жалданган адамдын жакшы маани бербегендигиден болуп жатат. Жакшы маани бербедиби? Жипти жакшы карабады, жакшы карабагандыктан ал үзүлүп кетти, башка бир нерсе болду. Ал үзүлүп кеттиби? Анда ал өзү ошону үзгөндөй болот. Ал анын амалыдан болуп эсептелет. Ошон үчүн ага не кылат дейт? Аны төлөп берет дейт. Төртүнчү мисал катарында эмнени берип атат? Вагарқис сафинати мин маддиха. Гарқис сафина мин маддиха. Бул жанагы кеме жана калактарны туура эмес мындай тарткандыктан онап түшүп, анан ошондогу жүк не болду? Жүк айталы сууга чөгүп кетип жок болуп кетти. Аны дагы эмне кылып берет? Төлөп берет дейт. Илля аннаху ла язману бихи бани адама. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Бирок дейт, эгерде ошол кайыкты туура эмес калактарын тарткандыктан дейт, колдонгондуктан эгерде адам баласы чөгүп кете турган болсо, жыгылып түшкөндө адам баласы чөксө, аны бул не кылбайт, төлөп бербейт, ага бул жооптуу болбойт, анын кунусун төлөп бербейт дейт. Мына ошондуктан мисал катарында айтып атат: "Фаман гарика фис сафинати ау саката минад дабати лам ядманху." Мына ошондуктан дейт, эгерде жанагы кемени туура эмес иштеткен, калактар туура эмес иштеткенден кемеден бирөө түшүп кетип, ал сууга чөгүп кете турган болсо, анын конусун төлөп бербейт. Же болбосо бир адам улооду жалдады, улоого отурду, андан бул улоону жана жалданган адам улооду жетеледи, же артынан туруп алып айда барып жаткан кезде жанагы улоодун үстүгө минген адам кулап түшүп, кандайдыр бир зыянга учурай турган болсо, аны дагы бул не кылбайт дейт, төлөп бербейт дейт. Себеби адам баласыны качан төлөп бересиң? Качан ага атайын кылмыш кыла турган болсоң, атайын зыян бере турган болсоң, кармап көзүнү сокур кылып койдуңуз, ошондо жооп бересиз дейт. Эми ушул жерде байкап турсаңыздар, экинчи мисалда айтканда аусаката минаддабати деди го, улоодон кулап түшсө деди. Бул жерде жанагы киши өзү мине алабы, же өзү мине албай турган жаш балабы, өзү жанагы атка отура албай турган жаш балабы, айырмасы жок, не кылбайт экен, төлөп бербейт. Себеби жанагы келишим менен адам баласын, жанагы ижара келишими менен адам баласынын конусун төлөнбөйт. Ал не менен төлөнөт экен? Качан ага биз кылмыш кылсак, атайын зыян берсек, көзүнө сокур кылып же башка бир зыян берсек, ошондо төлөп берет. وإذا فسد الفساد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليهما فيما عتب من ذلك وإن تجاوزه ضمن. Eğer de fassad jeki bazzaq ne kıldı? Kesti, janagı jarakatın ordun kesip adattagıdan aşıkça kesbey turgan bolup, bирок жанагы киши зыянга учурап өлүп кала турган болсо, же жанагы улоо зыянга учурап жок боло турган болсо, анда төлөп беришпейт дейт. Ал эми эгерде адаттагыдан ашыкча кесип койгон болсо, анда төлөп берет дейт. Фасад дегени, фасад деп
Бұл жанагы адам баласыны апеллировать кылган, адам баласына айталы операция кылган, адам баласын операция кылганды фасад деп коет экен. Же баззак деп бул немени айтат? Айванаттарды операция кылган ветврач айтат. Мына ошолор дейт, эгер операция кылган кезде ошол адаттагы орундан ашыкча тилип койбосо, мындай жана каналды айталы, кан алган кезде адаттагындай чекти, же болбосо операция кылганда адаттагындай эле операция кылса, анан жыйынтыкта барып алып тагдырда жанагындай өлүм жазылган болуп, ал өлө туруп же жок болуп өлө турган болсо, аны төлөп бербейт дейт. Бирок эгерде туура эмес операция кылгандыктан, туура эмес кесип койгондуктан жанагы белгиленген чек бар да медицинада дагы. Ошондон ашырып эгерде кесе турган болсо, кесе турган болсо, анда барып зыянга учураган кезде ал не кылат дейт, төлөп берет дейт. Себеби ошол операцияга жаткан адам же болсо жанагы атыны эмнеге атымды операция кылып бер же операция кылып бер деген адам ошол адаттагыга ыраазы болгон да. Адаттагынча кессең, ушуну операция кылууңа мен ыраазымын дейт. Ал эми ошол адаттагыдан ашыкча кесе турган болсо, ал ага ыраазы эмес. Мына ошондуктан ал не кылат? Ага жооп берет дейт. والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استأجر رجلا شهرا للخدمة أو لرعي الغنم. Kitaptın yazıcısı Allah Teala al kişinin meyrimine bölösü mintip aytadi. Ajirul khas deyt. Bul özünü oşol möөнөттүн, kelişilgen möөнөттүн içinde al barıp özünü tapşırуу menen, mına men sizdin kızmatыңызга keldim, mına dayarmın dep özünü barуу menen deyt. Акысын талап кылууга укуктуу болот дейт. Эгер канча амал кылбаса дагы. Мисалы катарында дейт, эгерде бир адам башка бир адамды ага кызмат кылуу үчүн 1 айга жалдады, же болсо койлорун кайтарып берүү үчүн 1 айга эмне кылды? Жалдады дейт. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдө китептин жазуучусу Ajirul Khostun ökümlerini bayandattı başladı. Ajirul Müşterak'ın ökümleri bütüp Ajirul Khos'a öttü. Ajirul Khos kim eken? Ajirul Khos'u jana jokoruda ayttık. Belgilүү möөнөттүн içinde bir adamga, je iki adamga gana işte bere turgan ne? Kişini aytadi. Misalıga men aytalı bir Zayd degen kişini жалдадым da, mana ошол күнү maga ошол үйүмдү келип туруп, ошол жерине ne кылып бересиz? Şuva beresiz dep koydum misal. Je uşul vaxtın içinde men uyumlu kraska kılıp beresiz dedim. Bunu Ajirul Khos dedi. Uşul möөнөттүн içinde al kişi başka adamga ne kılbayt? İştebeyt. Je uşul möөнөттүн içinde maga ne kılasız? Men kırışamdı cevap beresiz dedim. Uşul möөнөттүn içinde al keldi. Men al kırışanı jawaptırambı, şuvatambı, şuvatbaymbı, ayırması yok. Al kişi menden özünün akısını talap kılууга emnesi var, okuğu var. 100% okuğu var. Albatta eğer üzürdüğün sebebiden, misalga jamgır jawdı, men kırışanı jawap berdiğimde jamgır katуу jawap, al kişi iştey albadı. Anda akısını talap kılууга emnesi yok, okuğu bolbay kalat. Misalga, buga misal katarında kitaptın yazısı iki misal keltirdi. Birincisi, kızmat kılуу üçün bir adam başka bir adamdı 1 ayga жалдады deyt. Men uyumda, şu uyumdu tazalaysın, karaysın dep 1 ayga жaldаса, bul kişi kelip oşol 1 aydın içinde bul kişinin uyuna keldi. Ошол жерде турабы, бул аны иштетеби, иштетпейби, ошол 1 айлык айлыгын берүүгө нерсе болот, милдеттүү болот. Же болсо бир айылганам, койлоруну кайтаруу үчүн сен менин коюмду гана мына ушун 1 айдын ичинде 1 ай кайтарасың же 2 ай кайтарасың деп туруп, өзүнө атайын эмне ала турган болсо, жанагындай койчу катарында ишке кабыл кылса, бул киши ошол möөнөттүн ичинде кол кайтаруу аябай айырмасы жок. Сен анын акысын берүүгө эмне болосуз? Милдеттүү болосуз. Ал киши өзүнүн акысын талап кылууга укуктуу болот экен. Wala dimana ala ajiril khos fima talafa fi yadihi. Ajirul Khostun ökümdörünün dagın biri janagı kolundağı nerse ziyanga uçuray turgan bolso, anı ne kılbayt deyt? Төлөп бербейт deyt. Egerde ошол kolundağı nerse kandaydır bir ziyanga misalga urda alıp kettibi, je bolsо bирөө тоноп кетип калдыбы, anı bir ne kılbayt eken? Жооп бербейт deyt. Wala fima talafa min amalihi illa an yataadda fayadman. Jana ошондо эле амалы менен Бул мен ажиры муштарактан айырмасы ушул жерде болуп атат да. Ажиры муштарак өз амалы менен зыян бере турган болсо эмне кылат? Төлөп берет де. Ажирул Khos өзүнүн амалы менен эгерде чектен чыкпай кандайдыр зыян жанагы малга зыян берип кое турган болсо, мисалы койчу, аны не кылбайт дейт? Төлөп бербейт. Ал эми эгерде чектен чыгып зыян бере турган болсо, мисалга бир уруп көзүнө сокур кылып кое турган болсо, анда аны эмне кылат? Төлөп берет дейт.
Acirul hos menен acirul müşterактын айырмасыларынын бири мына ушул жерде. Wal ijaratu tufsiduha ash-shurutu kama tufsidul bay'a. Соданы фасид кыла турган шарттар ижараны дагы эмне кылат? Фасид кылышат. Сода саттыкта кандай эле? Сода саттыктын келишимине ылайык болбогон бир шарттарды кое турган болсок, сода фасид болот де. Ижарада дагы дал мына ошондой туура эмес шарттарды койгондун айынан ижара дагы эмне болот экен? Фасид болот. Мисалга айтып атат. Мына ажирул хостода, мына мен сени ижарага алдым. Эгерде ушул нерсеге сен зыян бере турган болсоң, сен мага эмне кыласың? Сен төлөп бересиң дейт. Төлөп бересиң дейт. Азыр биз ажирул хоста эмне дедик эде? Амалы менен эгерде чектен чыкпаса төлөп бербейт дедик. Бул төлөп бересиң деген шартты койсо, бул ижара фасид болот. Жана ошондой эле башка нерселер дагы бар, ижараны фасид кыла турган. Мисалга, жанагы келишим түзүлгөн нерсенин белгисиз болуусу. Мисалы айталы, мен бир кишинин жерини ижарага алдым. Ал жерде эмне эккендигин айтпадым. Же каалаган нерсемди эгемин деген шартты айтпадым, бар го. Ошону айтпасам, ошо эге турган нерсе белгисизби, ижара эмне болот? Фасид болот. Же болсо мөөнөт белгисиз болгондуктан. Мөөнөт белгисиз болгондуктан, мисалга айталы, мен үйдү ижарага алдым, бирок канча мөөнөткө экендигин айтпадым. Алда фасид болот ижара. Же болсо ошол бере турган акы белгисиз боло турган болсо да эле эмне болот? Ижара фасид болот дейт. Эми ижара фасид болгондон кийин эмне болот? Десе алымдарыбыз айтат, фаяжибу ажрул мисли ла юзаду алал мусамма. Ижарага фасид болот, бирок ошого карабастан иш бүтсө эмне милдет болот десе, ажрул мисл милдет болот. Сиз ошол фасид келишим түздүңүз. Ошо менен иши бүттү. Эми эмне беришиңиз керек жанагы кишиге десе, ажрул мисл эл ошолдой сиз иштеткен мөөнөттө бир адамга канча сом бере турган болсо, ошол жумушка ошону төлөйсүз дейт. Бирок жанагы эки адам келишкен акчадан ашыкча не кылбаш керек? Берилбеш керек. Экөө келишкен эле да. 100 сом деген эле. Балким ажрул мисл 120 сом болсо 100 сом гана берилет дейт. 80 сом болсо 100 сом берилет дейт. ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط عليه ذلك في العقد. Kitaptın yazıcısı mintip aytып атат. Эгерде бир киши кызмат кылуу үчүн бир кулду ижарага алса, ал кулду сапарга алып барууга укугу жок дейт. Бирок келишим түзгөн кезде эгерде мен муну сапарга дагы алып барам деген шартты койгон болсо, анда сапарга алып барууга эмнеси бар? Укугу бар дейт. Кыскасы, мен бир адамды айталы, жалдадым, сен мен үйүмдө не кыласың? Кызмат кылып бересиң, үйүмдү кара бересиң дейтин да. Үйүмдү карайсың, чөбүнү чабасың, ушундай үйдө кандай иш болсо ошону аткарасың деп. Мен аны эмне кыла албайт экенмин? Өзүмчө өз алдынча сапарга алып бара албайм. Себеби үйдөгү кызматка караганда сапардагы кызматтын түйшүгү бир аз оорураак болот да. Бир аз кыйыныраак болуп, кыйынакка түшүшүм мүмкүн. Ошондуктан мен аны үйдө гана иштете алам, ал кулду сапарга не кыла алып бара албайм. Бирок эгер келишим түзгөн кезибизде ошол шарттардын бардыгы айтылган болсо, анда эмне экен? Ал баруунун неси бар? Укугум бар болот. ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد وإن شاهد الجمال والمحمل فهو أجود. Бул сүйлөмдү түшүнүү үчүн, урматтуу окуучулар, биринчи биз ошол махмил деген сөздү түшүнүп алсак жакшы болот да. Махмил деп бул хаудаж деп коет араб тилинде. Биздин кыргыз тилинде жанагы чүмбөттүү замбил деп коет экен. Чүмбөттүү замбил. Бул дегени жанагы төөнүн же пилдин үстүнө жанагы бир бөлмө сыяктуу бир немени коюп коюшат да, анын ичинде столдору болот, анын ичинде стулдары болот, ага адамдар отуруп алат, ошентип кете берет. Жанагы эски кинолордо бар. Жана падышалардын, вазирлерди ошондой немеге салып алып, жана пилдин ичине отургузуп алып, жанагы бөлмөгө. Анан бир жактан экинчи жакка алып барышат. Бизде эмне деп коет экен муну? Чүмбөттүү замбил деп коет экен. Эми караңыздар. Эгерде бир адам бир төөнү ижарага алды, ага эмне кылам деди? Ошондой махмилди, ошондой чүмбөттүү замбилди жана ага эки адамды мингизем деп ижарага алса, болот дейт. Ушундай ижарага алуу не мүмкүн дейт. Валахул махмилул му'тад. Бирок ошол ижарага алган адам эмне кылат? Адаттагындай бир ошол немен чүмбөттүү замбилди жүктөгөнгө акысы бар. Адаттан сырткары болбош керек.
Adatda kандай zambilder жүктөлө турган болсо, ошону жүктөp, жанагы эки адамдын мингизип алып эмне кылат, кете берет дейт. Бирок ва ин шахадал жаммалул махмила фаху ажваду. Бирок ушул жерде эгер ошол төбөсүн ижарага берип аткан адам же пилини ижара берген адам ошол махмилди бары өзү көзү менен көрсө, андан да жакшы болот дейт. Себеби жанагы көзү менен көрүү менен не болот? Жанагы белгисиздик жоюлду. Бардык адам не болот? Ижарага берген да ыраазы, ижарага алган дагы эмне болот? Ыраазы болот да, бардыгы мындай талашсыз келишим болот. Мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга пайдалуу илим берсин. Бекем иман, ыхлас, инсап, тофук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.